Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема ар бир адам бай боло алат. Богатым может стать каждый. Жакында эле ушул темада ар бир адам бай боло алат деген темада китеп жазып бүттүм да. Ошол китепти эмне жөнүндө жаздым, кандай бир изилдөөлөргө, өзүмдүн билим тажрыйбама таянып жаздым, ошолордун эң маңыздарын айтып берем. Эгерде бүгүн сиздер ушул видеонун аягына чейин көрөм десеңиздер, анда лайк басып учураша бериңиздер. Атыңыздар ким жана кайсы шаардан жазып атасыздар, ошону жаза бериңиздер. Азыр дагы башка адамдар кошула берсин, сиз өзүңүздөрдү тааныштыра бериңиздер. Мен өзүм жөнүндө да айта кетсем, менин атым Чыңгыз Исмаилов. Азыркы учурда 12 китебим Кыргызстандын китеп дүкөндөрүндө сатыкта турат. Үчөө бестселлер болгон. Бирөөсү 2012 жылы ийгилик жолу деп чыгып, жаштар арасында эң көп окулуп аткан китеп деп наам алганда. Андан кийин мына маркетинг жөнүндө, кыял, кантип адам жашоосуна таасир берет, сөз чебери жана ораторский искусство боюнча жакшы бир китептерди жазып, азыркы учурда көп окурмандар ал китептерди окуп, өздөрүнүн максаттарын аныктап, ал жака кадам таштап ийгилик жаратып атышат да. Бүгүнкү темабыз, дагы кайталай кетейин, ар бир адам бай боло алат деген темада. Сиздер өзүңүздөрдү тааныштыра бериңиздер. Сиздин атыңыз ким жана кайсы шаардан же айылдан жазып атасыздар. Мисалы үчүн мен Чыңгыз, Бишкек. Эми өзүңүздөрдү тааныштыра кетиңиз. Эгерде сиздер жакшы эле угуп атсаңыздар, +10 деген комментарий жазып коюңуздар. Бүгүн аябай пассивно катышып атасыздар да, жөн эле көрүп атасыздар, бирок катышпай атасыздар. Эгер действительно угуп атсаңар, көрүп атсаңыздар, +10 деп жазып коюңуздар комментарийге. Бишкектен салам. Мен Бактыгүл Оштон дейт. Анда эмесе теманы баштайлы да. Негизи эле ар бир адамдын өзүн кандай сезип атат, бай боло алабы, бул өзүнүн гана ички туюмунан да. Албетте ар бир адам бай боло алат, бирок анын ички туюму өзүнө эмне деп атат. Негизи көп адам айтат го, буйруганы болот деп коет дагы, анан эчтеке кылбайт да. Мен ушуга жооп берет элем, албетте Кудай буйруганы болот, бирок эң биринчиден Алла Таала бардыгына уже байлыкты берген да, ден соолук берген, анан эң күчтүү акыл эсти берген да. Ушул бүт жаныбар жандыктын үстүнө падыша болуп, акылың менен иштеп, өзүңдүн жаныңды бак деп берди да, бардыгын элечи. Жанагы сонун бир макал бар. Бог каждой птице дает червя, но не бросает его в гнездо деп коет да. То есть ар бир чымчыкка жана жаныбарга өзүнүн тамак ашын берген, бирок алар уяда жата бербейт да, качан жанагы менин тамагым келип калат депчи. Алар кадимкидей чыгат жана өзүнүн тамагын таап жейт. Ошондой эле адам баласы бүт бардыгы берилген, бирок аны жашообузга алып келишибиз үчүн аракет жасашыбыз керек да. Ошон үчүн богатый деген от слова Бог, то есть мен Алла Таала кадимкидей мен өзүмдүн жүрүм турумумду оңдоп, бүт жанагы Алла Таала берген жандыкка, байлыкка мен татыктуу болоюн деп өзүн түздөп аракет кылса, албетте жанагы бүт байлыкка жетет да. То есть көзүн чоң ачып,
ар бир мүмкүнчүлүктү көрө жүрүш керек да. Жанагы орус тилинде бедный деген сөз от слова беды дейт экен да. То есть беды деген эмне? Жана ар бир адам өзү кыжалатын, түйшүгүн ойлоп жүрбөйбү? Азыр көп адамдар мүмкүнчүлүктөрдү ойлонбой эле кыжалатын, проблемасын ойлоп аткан болот да. Бул проблеманы кантип чечем, тигил түйшүгүм, анан тигил бул ушак, анан тигил мынтип койду, тигинтип койду. Иши кылып миңдей түйшүктөрүн алып жүрөт да. Ошентип адам кечкеле өзүнүн түйшүгүн ойлой берсе, албетте тиги Алла Таала берген мүмкүнчүлүктөрдү көрбөй атат да. Ошон үчүн эң биринчи байлыкка болгон биринчи кадам бул ички туюм да. Ички туюм, ниетти туура коюп туруп, мен бай болууга татыктуумун деп, өзүңүздү ошол жака туура багытка түртүшүңүз керек да. Анан кечкеле баардыгын күнөөлөгөндү токтотуш керек. Мен ушундай жарды үй бүлөдө төрөлүп калыптырмын, мен башка бирөөнү багып атып билим албай калдым, анан жана башка тигүнчө иши кылып миллион ар кандай оправдание тапса болот да. Ошон үчүн ким өзүн жертва көрө берсе, ал ийгиликке жетиши өтө кыйын. Ошон үчүн баардыгын азыр сиз канча жашта болбоңуз, 20 жаштасызбы, 30 жаштасызбы, 40 жаштасызбы, эч качан бир нерсе ийгилик жаратыш кеч эмес да. Эң биринчи ниетиңизди оңдоп, жанагы ички туюмду туура оңдош керек. Ички туюм, мисалы үчүн, менин колумда бүт мүмкүнчүлүктөр бар, эмне болсо ошондон баштайм деш керек да. Жанагы Теодор Рузвельт деген убагында жанагы АКШ СШАнын президенти болуп, ошол оорудан баспай калганда, инвалидный коляскада, бирок ошол киши Американы Великая депрессия деп коет, аябай чоң экономический кризис, ошондон чыгарып кеткен да. Ошондуктан кандай болбосун дагы ошол Теодор Рузвельт айтканда: начните делать, что можете, с тем, что у вас есть, прямо там, где вы сейчас находитесь. Түшүндүңөр да? То есть, эмне действительно баштагыңар келип атса, баштагыла, колуңарда болгон мүмкүнчүлүктөр менен, прям ошол турган жериңизден деп айтып атат да. То есть, мага башташ керек үчүн тигил нерсе керек, бул нерсе керек, тигинин жардамы керек, мынча акча керек деп отура бербей, эмне жасай алсаңар, ошону жасап башташыңар керек экен да. Ошон үчүн ички туюм, ниет эң биринчи орунда турат. Андан кийин тажрыйба керек да. Албетте сиз жанагы жумушуңузду баштап аткарып баштаганда эле дароо болуп кетпейт да. Анан көбү тиги мен көрүп атам да, жеке ишкер болом, бизнес кылам, же болбосо бул карьера курам деп иштеп баштайт. Анан албетте кыйынчылыктар болот, анткени чеберчилик жетишпей атат да, тажрыйба жок. Ошондуктан дароо эле болуп кетпейт да. Анан мен колуман келбейт экен, мен ушундай неудачник экенмин, анан тигиндей мындай, мен башка нерсени жасап көрөйүн деп анан бир аз 1-2 ай мурдун салат, болбойт, анан башка жака барып мурдун салат да. Ошентип карасаң 20 жыл ар кайсы жака мурдун салып жүргөн, бирок бир дагы көзгө көрүнүктүү ийгилик жараткан жок. Эмнеге дегенде, сиз каяка мурдуңузду салбасаңыз, ал жерде жылуу жумшак эмес. Ал жакта билим керек, тажрыйба керек, чеберчилик керек да. Ошо тажрыйбаны алып атып, анан чеберчилик келет да. То есть бир жерге келдиңби, ушул багытты тандадыңбы, мен ушундан ийгилик жаратам дедиңби, все, канчалык кыйналсаң да ошону жасашың керек да. Ошентип анан биринчи кыйналып, окшошпой атып, анан бир маалда эле уже оңой болуп жасай баштайсыз да. Ошол жасаган жумушуңуздан дагы рахат ала баштайсыздар. Ошондуктан эң биринчиде ички туюм туура болбосо, анда өтө болбойт да. Мисалы үчүн сиз балта менен отун жарсаңыз, же болбосо килейген бутакты ара менен араласаңыз, эмне кылышыңыз керек? Биринчи кадимкидей курчутушуңуз керек да. Ошол араны курчутушуңуз керек, балтаны курчутушуңуз керек. Ошондо сиз чапсаңыз, жанагыл жыгачты жараласыз да. Ошондой эле эң биринчи ички туюм керек. Ошол ички туюм туура болсо, анан жасаган иштин сиз эч кандай бир коркпостон, арка кекенчектебестен, башка бирөөнүн сын пикирин укпастан жасайсыз да, аракет кылыпчы. Ошон үчүн ички туюм биринчи турат.
Андан кийин тажрыйба керек. Любой жумушта тажрыйба керек да. Мына соода сатык менен иш баштайм дедиңби, тажрыйба керек. Курулуш жактан иш баштайм дедиңби, тажрыйба керек. Жеке ишкерлик жасайм деп атасыңбы, тажрыйба керек. Кайсы багыт албаңыз, бардык жерден тажрыйба керек. Ошол тажрыйбаны алып баштагандан кийин албетте сен ошол багыттан өйдөкү мастер болобу, руководитель болобу, ошондон билим аласың да. Мисал үчүн бир чоң багытка келдиң да, анан сен кантип, мисал үчүн стоматологияны алалы да, сен жаңы эле стоматологическийди окуп бардың, анан тишти кантип оңдойт көрүп атасың, сөзсүз түрдө сизге чоң наставникти коюп коет да, сен мынтесиң, тигинтесиң деп анын жанына кошулуп алып анан үйрөнөсүз. Демек, ошол багыттан ийгилик жараткан адамдын кадимкидей колдоосу жана билими керек да. Ошон үчүн мына көрдүңөрбү, 3 нерсе болсо, эң биринчиден ички туюм туура болсо, экинчиден тажрыйба алсаңыздар, үчүнчүдөн ошол багыт направлениядан билим алсаңыздар, мына ушул үчөө кошулса, сөзсүз түрдө сиз ийгилик жаратасыз да. Анан жанагы билим алып атып, тажрыйбаңызды көбөйтүп атып, өзүңүздүн уникальный бир ноу-хау, ачылыш жасайсыңар да. То есть мурун бардыгы моундай жаза деп көрсөткөн, бирок сиз жазап атып, өзүңүздүн ыкмаңызды табасыз. Ошол как раз уникальность деп коет да, уникальность. То есть башкалар менен эмне кантип айырмаланасыңар, өзүңөрдүн оюңарды жеткиликтүү түшүндүрүп бере аласыз. Ошол эле пломбаны түшпөгөндөй кылып жакшы тага аласыз. Эгер укол сайыш керек болсо, оорутпай жеңил саясыз. Же болбосо тиги продажа кылыш керек болсо, элдер сата албай атса, сиз оңой эле сатасыз. Иши кылып кайсы бир багытты албай эле ушул 3 нерсе кошулса, туура ички туюм, ниет, андан кийин тажрыйба, үчүнчүдөн билим. Ушул 3 нерсе кошулса, анан сиздерге кадимкидей акча келе баштайт да. Бирок бул жерде уже экинчи направление турат. Акча келгенде эмне кылыш керек да? Көбү ушул акча келгенде көтөрө албай калат да. Мен канча деген адамдарды көрдүм, кичине иштеп баштаса эле абдан жаман ичиндеги негативный нерсенин баары ачыга баштайт. Эгерде ошол мурун тиги внимание жетпей атса, эми внимание өзүнө бурдуруп, ар бирине тиги мактанып, ушинтип башташы мүмкүн. Кээ бирөө тиги, эркек кишилер кыздарга жете албай жүргөн болсо, тим эле кыздарга барып корото баштайт. Үчүнчүсү, наоборот, кыздар мисал үчүн кайдагы бир бетине операция бир нерсе жасаш керек болсо, ошол жерге чаптай баштайт. Иши кылып кимдин кандай бир жаралуу жери болсо, ошол жерин жамаган аракет кылат да. Ошентип анан карасаң, коротуп койгон болот акчасынчы. Ошон үчүн эң биринчи жанагы өзүңүздүн билим, тажрыйба жана күчүңүз менен акча таап атсаңыз, эң биринчи ал акчаны коротпой кармап калыш керек да. Эмнеге дегенде, дайыма эле сиз ушундай везение боло бербейт да. То есть ошол ниша направление, мисал үчүн 2 жыл абдан жакшы болушу мүмкүн, 2 жылдан кийин уже спрос түгөнүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиз 2 жыл иштейсиз, түшкөн акчаны туура инвестиция кыласыз. Инвестиция дегенде эң жакшы туура инвестиция бул эмне? Эң биринчиден жер, недвижимость, экинчиден квартира, үчүнчүдөн бир какой-то коммерческий помещение, төртүнчүдөн өзүңүздүн болуп аткан бир бизнесиңиз да. Мына ушул 4 багытка салсаңыздар, ошол акчаңыз жоголбой, кармалат, еще бир аз өсүп турат да. Анан азыр ар кандай эмелер кетти, типа жанагы көрдүңүзбү? Инвестиция кыл десе эле тиги биржа, анан акция, анан мынтип график өсөт, ылдый түшөт, анан дагы бир какой-то бир түшүнбөгөн американский акциялар, анан кайдагы бир финансовый пирамида. То есть ошондойлорго акчаңарды вообще салбагыла. Мен дайым айтам да, тиги моунча акчам бар, кайры инвестиция кылам, моундай акча 2 эсе, 3 эсе көбөйтөт экен, ошол жерге салайынбы дейт да. А мен ни в коем случае салба дейм. Даже если башка ишеничтүү адам айтып атса, сал деп. Ал жерде ошол посредник адам жоопкерчиликти албайт да. Анан тиги компаниядагы сиздерге түзмө-түз договор түзгөн жок да. Сиз кайдагы бир
акчаңызды салдыңыз, анан мисалы үчүн ошол эле Wildberries'ти алалы, канча адам ушул Wildberries'ке да инвестиция кылды, анан көбү наоборот карыз болду, банкрот болду да. Анткени мисалы үчүн Wildberries'ке акчамды бер десеңер береби? Бербейт. Американский пирамидаларга акчаңызды салсаңыз бер десеңиз береби? Бербейт. Всякий жана диаграмма өскөн тиги какой-то бир биржаларга салсаңар акчаңарды бер десеңер береби? Бербейт. То есть алар такыр билбейсиң да, алар ким управлять этет, каерден акча чыгарат, кандай эме болот. Анан сиз салгандан кийин даже если сиз алам десеңиз деле чыгара албайсыз да. Ошентип анан эч ким жооп бербейт, акчаңыз жок болот. Ошон үчүн ишеничтүү, конкреттүү бир өзүңүздүн эле тааныш ишкериңизге берсеңиз, андан көрө ошол жакшы да. Мисалы үчүн көбү сурайт да, тиги банкта деген депозитный счет ачып салсам болобу депчи. Эми мен айтам, жоктон көрө жогору, хотя бы ошол если банкка депозитный счетко салсаң, сен акчаң көбөйбөйт, просто сакталып калат да. Анткени инфляция деген бар да. Ар бир жыл сайын биздин акчабыз 10%, 15% баасын жоготот да. Мисалы үчүн бул жылы продуктаны биз 1000 сомго бир какой-то корзина продукт алсак, эмдиги жылы ошол эле корзина продукта уже 1100 же 1150 сом болуп калат да. То есть ошентип жанагы сатуу күчү, акчанын сатуу күчү жоголот. А жанагы сиз 15%, 12% депозитке салып атпайсызбы? Ошондо сиздин акчаңыздын сатып алуу күчүн сакталып калат да. Ошо инфляциядан сактайсыз. Вот, андан кийин эгерде действительно мындай өстүрөм десеңиздер, балким сиздин тааныш туугандарыңыз бар, алар адал эле бизнес кылат да, соода кылат, мал багат, курулуш жасайт. Аларды көрүп атсаңыз, ишенсеңиз, вот ошолорго берсеңиз, иштетсе, анан кандайдыр бир ыраазычылыгын берсе, мына ушул адал нерсе да. Так, урматтуу угуучулар, жаңы эле пауза болуп калды да. Жакшы угуп атасыздарбы? Жакшы угуп атсаңыздар, плюс 10 деп койсоңуздар. Бул видео сакталат, албетте бул видеону сактап коем, кайра-кайра көрсөңүздөр болот. Вот азыр мен жанагы акчаны кантип сактап калыш керек, көбөйтүш керек, ошол жөнүндө айтып берип атам да. Вот ошондуктан мисалы үчүн мурда мен бизнес кылганда көп акчаны туура эмес түшүнбөгөн багытка салып алчумун да. Анан ошентип жоготуп алчумун. Мисалы үчүн мен курулуш жана жер алып, ошону бир жыл кармап, анан кайра баасы өскөндө сатып, бизнес кылып атсам, бирөө айтты там чисто кийим сатыш керек депчи. Анан кийим сатыш керек экен деген билбеген багытка мен акчаны салдым, жоготуп алдым да. То есть түшүнбөгөн багытка акча салбай эле коюш керек да. Вот түшүнүктүү 4 гана багыт бар. Это же болбосо жер алып коесуз, же болбосо коммерческий помещение сатып алып коесуз, же болбосо квартира сатып алып коесуз, же болбосо өзүңүздүн болуп аткан бизнесиңизге, же болбосо эң жакшы ишеничтүү туугандарыңыздын, досторуңуздун бизнеси жүрүп атса, вот ошолордун оборотуна берип койсоңуз болот да. Ушул 4 багытка салсаңыз акча жоготпойсуз. Анан кандайдыр бир иностранный түшүнбөгөн компанияларды унутуп койгула. Жакында эле тетиги эмелер, биржевый эмелер чыгыптыр, мындай график өсүп атат, анан мына өстү, мен утуп атам, мына акча монтип түштү деп алдап атышат да. Алар бизде бүт легально иштебейт. Ал жанагы кадимки эле онлайн казинолор бар го, дал ошондой онлайн казино. Аерден сиз эч качан акча таппайсыз. Анткени против вас там работает искусственный интеллект. Почему жанагы новичкам везет деп коет? Анткени новичок кирип ошол биржаны ойноп баштаганда, искусственный интеллект аны пока билбейт да, ал кандай движенияларды кыларынчы. Ошон үчүн биринчи салган акчасы менен бир аз утуп алат да. Анан сонун экен, ушул жерден оңой акча табат экенмин деп болгон байлыгын шыпырып берет. Анткени эмки салганда уже искусственный интеллект аны билип алат. И эч качан ал искусственный интеллектти жеңе албайт да. Ошондуктан только адал, реально көрүп аткан, болуп аткан конкретный бир адамдан спрос кыла турган нишага гана инвестиция кылсаңыз болот да.
Вот ошондуктан эң биринчи акчаны иштеш керек, экинчиден акчаны кармап калыш керек, үчүнчүдөн акчаны көбөйтүш керек да. Буну негизи эле билим алыш керек. Эмнеге биз мисалы үчүн жазганды үйрөнөбүз, сүйлөгөндү үйрөнөбүз, математика, алгебра, биология, химия дегендин баарын үйрөнөбүз. Элементарный ар бир адамга керектүү кантип акчаны туура башкарыш керек, кантип ал акчаны кармап калып көбөйтүш керек. Неге ошого үйрөнбөйбүз? Мен таң калам да. Ар бир адам ушуну билиш керек да. Кыргызстанга канча деген сетевой компаниялар кирет, канча деген финансовый пирамидалар кирет. Байкуш эле жанагы карапайым кыргыздардын акчасын шыпырып алат да. То есть жылдан жылдап келатат. Муну эч ким регулировать эткенде органдар болбой атат да. Вот ошон үчүн эч качан сиз жанагы берген акчаңа 100% үстүнө бирге бир кошуп берем, же болбосо берген акчаңа жарымысын кошуп берем десе ишенбей эле коюңуз да. Эгер действительно бирге бир кошсо, анда ал сиздин акчаңызды албай эле өзү эле банктан кредит алып туруп эле бирге бир кыл көбөйтө бербейт беле. Банк мисалы үчүн кредит 27% годовых берип атат да. Элестетиңиз. Вот ошондо сиз сизге бирге бир көбөйтпөй эле банктан 27% годовых алып туруп эле анан көбөйтө берсе болмок да. Демек, ал жерде подвох жатат да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн жанагы жадность деп коет да. Ошол жадностьына эч качан берилип кетпеш керек да. Ошон үчүн туура адал жолу менен акча таап көбөйтөм десеңиздер, андан туура билим алыш керек. Эң биринчиден классический предмет бул экономика да. Экономика деген бул канча жылдан бери адал мындай акча кантип иштейт, адам акчаны кантип табат, кантип көбөйтөт, ошону туура үйрөтүп атпайбы? Негизи эле дүйнөдө 4 эле ресурс болот да. Биринчи ресурс бул земля деп коет. То есть земля, жер жана анын байлыктары, кем байлыктар да. Природные ресурсы и сама земля да. Экинчиден бул труд, то есть эмгек деп коет да. То есть адамдын эмгеги. Мисалы үчүн мен өзүм бир КАМАЗ көмүрдү мүшөккө салышым керек. Мен жалгыз эми качан бүтөм? Эгерде 100 адам болсо, 1 сааттын ичинде ошол бир КАМАЗ көмүрдү мүшөккө салып коет да. Ошон үчүн эмгек бул дагы ресурс катары кирет. Андан кийин эмне кирет? Эме деп коет, активы деп коет. Активы деген эмне? Жана помещение, оборудование, товар, мына ушунун баары актив да. Вот. Что интересно, бул жака акча даже кирбейт. Көрдүңөрбү? Земля, эмгек, труд, андан кийин активы, жана материальный средства да, помещение. Анан төртүнчү ресурс бул предпринимательская способность. То есть жеке ишкердин күчү деп атат да. То есть жеке ишкердин акылы жана энергиясы күчү бул дагы экономикалык активке кирет да. Ошентип экономисттер өздөрү киргизип атат. 4 эле актив бар дейт. Эгерде ушул 4 активке туура эмес келсе, анда бул азыр кыйын деп атат. Бирок мен, конечно, здесь дагы айта кетет элем. Азыркы учурда актив еще маалымат болуп атат, маалымат. И плюс виртуальный площадкалар болуп атат да, булар дагы актив. Мисалы үчүн мурун рынок деп коелу да, базар. Базар конкретный бир территорияга барып, элдер сатат, обмен кылат, кадимкидей эле Ош базар, Дордой деген рыноктор бар да. Азыр ошол базар виртуальный болуп калган да. Мисалы үчүн азыр абдан Тему деген приложение кетип атат. Ошол эле Озон, Alibaba, мына Amazon, мунун баары виртуальный площадка, где встречается покупатель и продавец да. И ушундай азыркы виртуальный площадкалар көп. Ошол эле Google, это виртуальная площадка, жерде маалымат алабыз. Яндекс Такси, ошол эле виртуальный площадка, пассажир менен водитель жолугат да. То есть ушундай площадкалар дагы актив болуп саналат да. Вот ошол үчүн эгерде сиз кайсы жака инвестиция кылыш керек десеңиз, мына ушул 4 активди ойлонушуңуз керек да.
Негизи эле бул финансылык сабаттуулукка, акча табууга, бай болууга окуш керек. Бул кадимкидей эле математика, алгебра, биологиядай эле предмет. Муну просто көп адамдар окута албайт, анткени көп адамдардын башынан өткөн эмес да. Кээ бир адамдар бай болгон, бирок кантип бай болгонун өзү билбейт да. Мисалы үчүн мен бул теманы изилдеп аткан үчүн 15 жылдан бери изилдеп, адамдар менен жеке-жеке иштеп аткан үчүн мен өзүнчө алгоритм түз алдым да. Тетиги эң башында, эң биринчи тепкичте чернорабочий турат да. Чернорабочий ошол эле дворник, грузчик, уборщица да. Булар от слова черная работа, кара жумуш. Ошо кара жумуш тепкичинде турат дагы өзүнүн убакыт, энергиясын акчага алмаштырып атат да. Ушул кара жумуштан баштап кантип тепкичтерден өсүп чыгып, эң жеке өнүгүүнүн туу чокусуна өсүш керек. Туу чокуда уже жеке бренд турат да. Ошол эң астыдан баштап кантип эң үстүнө чейин чыгыш керек. Мына ушул жөнүндө жана байлык жөнүндө китепти жазып бүттүм. Кудай буйруса азыр орус тилинен кыргыз тилине которулуп атат. Буйруса 2-3 айдан кийин эки тилде Кудай буйруса китеп дүкөндөрүндө чыгып сатыкка чыгат. Эгерде ушул эле теманы мен Чыңгыз агай сизден жеке обратный связь алып онлайн окуйт элем десеңиздер, мунун онлайн курсу дагы бар да. 50 видео сабактан турган жеке өнүгүү, финансовый грамотность боюнча кантип ошол эң низкий тепкичтен өйдөгү тепкичке өсүш керек, кандай жолдор бар, ошо жөнүндө билим алып, Чыңгыз агай сиздин кайтарым байланышыңыз менен окуйм десеңиздер, 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс бар. Эгерде ушуну алып окуйм, жашоомду өзгөртөм десеңиздер, анда сөзсүз түрдө бул шапка профилинин астында тап линк деген бар. Ошону бассаңыз эле дароо WhatsApp номерлер көрсөтүлгөн, жазып менеджерден бүт маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошондуктан эгерде сиздер действительно мен кайсы тепкичте турам, мен эң чоң тепкичке өсүш үчүн эмне кылышым керек деген суроого жооп алгыңыз келсе, ушул 5 айлык онлайн курсту сунуштайт элем да. Канча деген адамдар азыр окуп, жакшы бир жыйынтык алып, бүт жакшы кайтарым байланыш берип атышат да. Жанагы профилдин астында тегерекчелер бар. Ошо отзыв 1, отзыв 2, отзыв 3 деген тегерекчелер бар. Ар бирин басып, анан жакшы жанагы кайтарым байланыш ошол окуучулардын отзывдарын окусаңыздар болот. Ошондуктан мен сиздерге дагы айта кетейин. Эгерде мисалы үчүн сиздер инвестиция кылам, бирок жер алганга пока акчам жете элек, анан ушуну эмне кылам деп атсаңыздар, биз азыр курулуш менен алектенип атабыз да. Өзүңүздөр менин профилимди байкасаңыздар керек. Биз элдерге рассрочкага үй куруп берип атабыз. То есть ушул сокулуктан кантка чейин, эгерде адамдардын өздөрүнүн участоктары болсо, бирок көп убакыттан бери үй кура албай жүрсө, биз 40% первоначальный взнос алып, өзүбүздүн акчабызды кошуп үй куруп берип атабыз. Калган 60% остатокты 5% 24 айга бөлүп төлөйт да. Ортобузда эч кандай посредник жок. Анан эч кандай залог деген жок, эч кандай процент деген жок. Биздин курулуш компания менен эле түзмө-түз договор түзөт. Ошо келишим түзүп, канча квадрат метр үй курат, ошону эсептеп туруп, сметанын негизинде договор түзүлөт. Ошонун негизинде өзү каалаган чертеж менен үйдү куруп беребиз да. Мына мисалы үчүн азыр аябай бизде сезон болуп атат да. Бул жазында, жайында тигил октябрга чейин көп клиенттерге үй куруп жетишип алышыбыз керек да. Албетте бул жерде чоң акча ойногондуктан бизге дагы дайыма инвестиция керек да. Мына мисалы үчүн мен чоң бизнесмен досторман болушунча инвестиция алам. Анан дагы эгерде сиздер менде бир аз тыйым бар эле, ошону сиздер иштетип тургула десеңиздер, биздин курулушка деле инвестиция кылсаңыздар болот да. Жанагы банктын депозитине караганда биздики адал болот. Экинчиден андан караганда көбүрөөк кылып беребиз да. Мисалы үчүн сиз банктан 15% годовых алсаңыздар, биз сиздерге ошо 25%-тын тегерегинде кылып беребиз да. И тем более биз деген муну процент деп айтпайбыз.
ошо сиз берген сумманын 4 бөлүгүн беребиз деп коебуз да. То есть четвертая часть от вашей суммы ошондо 25% болуп атат да. То есть сиздерге да пайда, бизге да пайда, анан көп жанагы үй кура албай жүрөт элем деген адамдарга дагы пайда болуп атат да. То есть бул жакта бүт тарап утуп атат. То есть адал жумуш, эч кандай процент жок, рассрочкага үй куруп атабыз. Анан оборотный средствага акча керек болуп атат. Сиздердин там кичинекей суммаңыз бар, 500 000 сом же миллион сом. Ошону договордун негизинде бизге инвестиция кыласыздар 1 жылга. Биз ошол сиз берген сумманын ичине үстүнө 25% кошуп беребиз да. Бул адал болот. Вот, ошон үчүн урматтуу менин мекендештерим, мени жакшы тааныйсыздар. Мен сиздерге 15 жылдан бери эле акысыз сабак берип келатам. YouTube каналга деле кирип көрсөңүздөр болот. Instagram баракчага деле кирип көрсөңүздөр болот. Кыргызстандын бүт китеп дүкөндөрүнө кирип менин Чыңгыз Исмаиловдун китеби барбы деп сурасаңыздар, ар бир дүкөндө китебимди таап окусаңыздар болот. Мени менен жекеме-жеке жолугам десеңер, офиске келиңиздер, Патьянова, Горькийде, эртең менен кондон 5-ке чейин иштейбиз да. Вот, анан үй салдырат элем, үй сала албай атам, ушул Бишкек шаарында жете Канттан Сокулукка чейин жерим бар, үй салыш керек десеңиз, ал жагынан дагы 40% даяр болсо, келишим түзүп салып беребиз. Жете 3-4 айдын ичинде эле салып беребиз да. Калган акчаны 24 айга бөлүп төлөй бересиздер. Анан бул жерде сурап атат, инвестиция 500дөн өйдөбү депчи. Эми эгерде 200 000 сом болсо деле, аны деле биз ала беребиз. Анткени чем банктан кредит алгандан көрө, андан көрө адал адамдардан акча алып, ошо менен иштетип, адал жумуш кылган жакшы да. Вот ошондуктан мен сиздерге азыр 4 жаңылык айта кеттим да. Кудай буйруса, ошол байлык темасын изилдеп китеп жаздым. Буйруса 2-3 айдын ичинде байлык жөнүндө китебим чыгат. Эгерде ошол онлайн версиясын сабак катары сиздин байланышыңыз менен онлайн сабак алам десеңиз, 5 айлык онлайн курс бар. Кээ бирөө сурап атат, бул 5 айлык курс өтө көп эмеспи депчи. Мен айтат элем, жок, көп эмес. Как раз 5 ай сиздерге керек. Эмнеге дегенде кыска мөөнөттүк курстардан адам көнбөйт да. Араң эле тиги нейронный связьтер иштеп баштаганда эле кайра эле тиги жашоого аралашып кетет дагы, баардыгы унутулуп калат. Ошон үчүн погружение болсун, өзгөрүү болсун деп туруп 5 ай болуп атат да онлайн курс. Андан кийин эгерде жериңер болсо, Канттан Сокулукка чейин рассрочкага үй курдурам десеңиз, үй курабыз. Үчүнчүдөн, эгерде инвестицияга бир аз 200 000 сомдон өйдө бир суммам бар эле, ошол иштей берсин десеңиз, инвестицияга кабыл алабыз. Ошо, урматтуу туугандар, баардыгын айтыптырмын. Эми сиздер эгерде сурооңуздар болсо берип алыңыздар. Китептин аты кандай дейт? Китептин аты орус тилинде «Ты всегда можешь стать богатым», кыргыз тилинде «Сиз дайыма бай боло аласыз» деген китеп да. Сиз жазган баардык китептерди Бишкектен табылабы дейт. Албетте Бишкектен табылат. Бүт китептерим кыргыз китеп дүкөндөрүндө сатылат. Демек, биз менен байланыш үчүн бул шапка профилинин астында таплинк деп турат да, ошону бассаңыз номерлер бар. Там үй куруу боюнча отдельный номер, 5 айлык курс боюнча отдельный номер. Анан эгер инвестиция менен десеңиз, прямо ушул директ Инстаграмга эле жазыңыз да. Инстаграмга жазсаңыздар, мен карап сиздерге жооп берем. Так, дагы кандай суроолоруңуздар бар? Буга чейин китебиңизди окугам, өтө жеткиликтүү болгон дейт. Рахмат. Вот, негизи эле бизнесмендин, лидердин жумушу, негизи эгерде сиздерде бизнес болсо, сиздер деле түшүнөсүңөр, бизнестен дайыма ак чиздеп жүрүш керек экен да, ак чиздеш керек экен. Анткени эгерде бизнеси слабый болуп баратса, аны багып колдош керек да, акча мененчи. Эгер бизнес өсүп атса, кайра акча керек, чтобы масштабироваться, чтобы жанагы элдерди келип аткан клиенттердин баарын тейлеш үчүн дагы акча керек да.
200 000 сомду канча убакытка салабыз дейт. Бизде азыр долгосрочный инвестиция бар 12 айлык, 1 жылдык, анан краткосрочный инвестиция 6 айлык бар. Кааласаңыз 6 айга салыңыз, кааласаңыз 1 жылга салыңыз да. Инвестиция 1 жылга элеби же андан узагы убакытка болобу дейт. Инвестициянын эң узагы 4 жылдык бар да. 4 жылдык кааласаңыз 4 жылга салсаңыз болот. Ремонт жасайсыңарбы рассрочкага дейт. Негизи ремонт биздин тема эмес экен да. Ремонт деген ювелирный работа да. Бул жер аябай көп убакыт алат да. Ошон үчүн ремонт жасаган эле компанияга кайрылсаңыздар болот. Биз жана чертеждон баштап white box деген менен салып беребиз да. White box деген эмне жана в основном ПСО кара шыбак менен калтырып кетип атат да. Биз кара шыбактын үстүнө еще белый 2 слой шпаклевка беребиз да. Ошону white box деп коет. Анда эмес урматтуу менин көрүүчүлөрүм, эгерде сиздерге бүгүнкү менин түз эфирим пайдалуу болсо, сиздерден аябай чоң сураныч, ушуга лайк басып бөлүшүп коюңуздар да. Мен сиздерден көп деле нерсе эчтеке сурабайм, просто бөлүшүп туруңуздар дейм да. Анткени сиз аркылуу 1-2 адам көрүп калса деле, бул сизге дагы сооп жазылат да. Анткени жакшылык менен бөлүш керек. Бизде наоборот тескериченче да. Жаман бир жаңылык чыкса, ошо жаман жаңылык менен бөлүшүшөт дагы, жакшы маалыматты мен эле көрөйүн деп бөлүшпөй коет да. Ошон үчүн наоборот кылышыбыз керек. Жаман нерсени бөлүшпөй, жакшы нерсени бөлүш керек да. 100 000 1 жылга салсак канча болот дейт. Азыркы учурда ошо 25% деп атпайбызбы? 1ден 4 бөлүгүн кошуп беребиз деп атабыз да. Эгер 100 000 берсеңиз, 12 айдан кийин 125 000 кылып алып аласыз да. Анда эмес урматтуу мекендештер, инвестиция боюнча Instagram директке жазасыздар. 5 айлык курс жана курулуш боюнча таплинкте WhatsApp номерлер бар. Ошол жака жазыңыздар. Ар бириңиздерге бекемден соолук каалайм. Ушул мен айткан 1-2 идеяны деле жашооңузда колдонуп алсаңыздар, жакшы бир өзгөрүүлөр болот. Анан негизи эле эң баалуу адамдын ресурстары бул убакыт менен энергия да. Анткени убакыт менен энергия жылдан жылдап азая баштайт. Ошон үчүн азыркы колумдагы убакыт энергияны туура пайдаланайын десеңиздер, анда сөзсүз түрдө 5 айлык онлайн курска жазылып окуп алганыңыздар жакшы болот. Бардыгыңыздарды биздин WhatsApp жана директерден жазышканга чейин сак саламатта болуңуздар деп айтат элем. Кудай буйруса дагы жолугабыз.